Салам достор, Кыргызстандар каналына кош келипсиздер. Достор, мен ашкабактан толтурма жасадым. Эгерде кимге кызык болсо, анда мени менен видеонун аягына чейин чогуу болуңуздар. Мынакей менде 4,5 килограммдык ашкабак. Биринчи биз ашкабактын сыртын тазалап жууп, андан кийин кичинекей бычактын жардамында ушундай кылып капкакка окшоштуруп ачып алабыз. Мынакей эми биз ичиндеги данектерин чыгарып алабыз. Анан кашыктын жардамында ичин кырып, ашкабактын ичин чоңойтуп жукартып алабыз. Мынакей биздин ашкабагыбыз дагы даяр. Мына капкагы да жабылат. Булар бизге керектелүүчү азыктар. Менде уйдун эти жана козу карын, помидор, болгар переци, картошка, пияз жана 4 тиш чеснок. Биз картошканы ушундай кылып турап алдык. Сиздерге өзүңүздөргө керектүү азыкты карайсыздар. Ашкабактын көлөмүнө жараша болот. Чоңураак ашкабак болсо анда көбүрөөк ичине толтурмалар керек болот. Эгерде кичинекей болсо анда азыраак. Өзүңүздөр карап көрөсүздөр. Мынакей бардыгын ушинтип турап алабыз. Мынакей бардыгын турап даярдап алдык. Эми казанга май куюп, ар бирин өзүнчө кууруп алабыз. Этти кууруп жатам. Татымына жараша туз салабыз. Менде бул жерде эт өзү туздалган болчу. Мынакей этти кууруп алдык. Эми чыгарып баштадым тарелкага. Эми ошол эле майга картошканы кууруйбуз. Татымына жараша туз салабыз. Ар бир ингредиентти кууруп атканда аны туздап алабыз. Мына картошкабыз да куурулуп калды. Эми картошканы дагы алып алабыз тарелкага салып. Эми козу карынды дагы татымына жараша туз салып кууруп баштадым. Мынакей козу карын да куурулуп бүттү. Аны дагы тарелкага чыгарып алдым. Эми пиязды салып аны кууруп баштадым. Мынакей пияз кызыл болуп куурулгандан кийин ага болгар перецин жана помидорду салып, майда туралган чеснокду салып, татымына жараша туз салабыз. Жана аны дагы тарелкага чыгарып алдык. Мынакей достор, биздин азыктарыбыз дагы даяр. Эми бир чоңураак идиш алып, ага бардыгын салып, татымына жараша туз салып, аралаштырып алабыз. Эми ашкабактын ичин сливочный май менен жакшылап шыбап чыгабыз. Мынакей майлап чыктык. Эми биз ашкабактын ичин
толтуруп баштадык. Мынакей биз толтуруп алдык. Мынакей толтуруп алдык. Эми үстүнө сливочный майдан салып, капкагын жабып, мына өзүңүздөр көрүңүздөр. Эми жакшылап фольгага оройбуз. Мына видеодон көрүп тургандай кылып жакшылап ороп чыгабыз. Мынакей ороп чыктык. Эми духовкада 200 градуста 3 саатка бышырып алабыз. Мынакей 3 саат өттү. Эми биз фольгаларын бардыгын алып коюп, ашкабактын сыртын майлап, фольгасы жок дагы 1 саатка 200 градуска духовкага салып коебуз. Мына достор, 1 саат дагы өттү. Мынакей азыр ачып, идиштерге салып даамын татып көрөбүз. Мынакей достор, өзүңүздөр көрүп тургандай аябай аппетиттүү көрүнүп атат. Бул аябай чоң ашкабак болгонго 4 саатта бышты. Сиздер да жасап көрүңүздөр. Бирок бул ашкабак сүйүүчүлөр үчүн гана болбосо, биздин үй бүлөбүзгө анча жаккан жок. Достор, эгерде менин видеом жаккан болсо, анда сиздерден комментарий жана лайктарды күтүп калам. Видеону көңүл буруп аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Жакшы калыңыздар, аман болуңуздар. Кимдер дагы кандай кылып жасайт, өз оюңуздарды комментарийге жазып кетиңиздер.